Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Ааламдын көркү аялзат демекчи, сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса акчаны туура сарптоонун жолдору туурасында кененирээк маалымат ала аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто финансылык эксперт Адал инвестиция курсунун негиздөөчүсү, инвестор айымыбыз Зайнеп Гапарова. Ассаламу алейкум, Зайнеп эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Рахмат силерге эфирге чакырганыңарга. Кубанычтамын. Рахмат сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе маегибизди баштай берели. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Албетте тыңдаңыздар, кадырлуу биздин угармандар, сиздер дагы сөз түрдө ушул WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Эмесе сурообузду узата берсек, сизге Зайнеп эже, эң эле алгач, мисалы, бүгүнкү күндө көрүп атабыз, онлайндан деле же болбосо офлайн аркылуу деле мисалы курстар аябай эле көп. Анан көпчүлүгү акча табууну үйрөтөт. Бирок аны кантип колдонууну үйрөтүшпөйт экен да. Эмесе ушул боюнча айтып өтсөңүз, негизи акчаны кантип биз туура колдоно алабыз? Эң жакшы суроо болду. Чындыгында азыр аябай акчаны тапканды үйрөткөндөр көп. Бирок ошол эле убакта алар эмнеге байып кетпейт деген суроо да. Эмнеге ошончодон акча таап атат өздөрү, бирок өздөрү эмне үчүн байып кетпей атат? Демек биз акча табуу менен биз бая албайбыз да. Бул жерде ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар да. Мисалы, биз автомобиль айдөөнүн өзүнүн бир эрежесин үйрөнсөк, акча табуунун дагы өзүнүн эрежесини, аны сактоону жана сактап эле койбостон аны көбөйтүүнүн эрежесин биз үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, сиз азыр көпчүлүгүдө проблема, мен азыр ушул акчаны өзүм таап атам, өзүм билгендей жумшаймын деген проблема да. Айымдарда бул көп кездешет да. Менин акчам, күйөөм акчасы. Биздин акча дешет да. Бирок ошол убакта өзүм каалагандай жумшаганга укугум бар дейт да. Бирок сиз карап көрсөңүз, биз бул ресурсный состоянияда биз дайым болбойбуз да. Мындай бир өзүңүз азыр 30га чыксаңыз, анын бир канча жылын мектеп менен өттүңүз, канча бир жыл университетке кетти, андан бери иштеп акча таап баштаганыңызга көп болсо бир 5-6 жыл эле болду. Ал 5-6 жылды дагы бир көп болсо бир 10 жыл иштейсиз да. Анан ошол убакта сиз дагы кайра каарылык келет. Хоч не хоч, биз адам барган сайын жашарбайт да, каарыйт. Каарылык бизди кууп келе берет. Бирок ошол каарылыкка биз азыртан кам көрүшүбүз керек да. Аны биз кантип, мен азыр өзүм билгендей иштеймин, өзүм каалагандай жумшаймын дегенде, биз жанагы машинаны айдап алып туруп, машина меники, мен каалагандай айдайм, ишиң болбосун деп көчөгө чыккандай да. Мисалы, ал эгер сиз ошол машина сиздики болсо, сиз каалагандай жака айдасаңыз, эрежени үйрөнбөй, жол эрежесине барып сиз бир столбаны сүзөсүз, же бир адамды коюп кетишиңиз мүмкүн өлтүрүп, бул жерде жоопкерчилик болуп атат. Ошол сыяктуу акчада дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Акчанын дагы машина мингенди үйрөнгөндөй биз акчаны чогултууну дагы үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн атайын бир эрежелер бар да. Мисалы, Аллах Таала ушундай бир мээри менен сиз азыр тамак жедиңиз да, тамакты берип туруп, Гүлзада, мына тамакты макаронго бөл, суусун сууга бөл, каалагандагы витаминдерин бөлүштүрүп ал десе, сиз аны кантип бөлүштүрүшүп билбейсиз да. Ал деген келген тамак биздин тырмабызга чейин витамин болуп барыш керек да, биз күч-кубатка толтуруп. Ошол сыяктуу акчаны дагы биз жөн эле мындай киргизип коебуз да. Мисалы, сен азыр өзүңдү каалагандай бөлүштүрүп ал десең, жана тамакты көбүрөөк калориясын оң колуңа, азыраак калориясын сол колуңа бөлсөң, сен сол колуң бир аз аксап ооруп калышы мүмкүн. Или бардыгын эле бир мындай эмек аткытко чыгарып берсең, сен эчтеке калбай калат. Демек, бул акча дагы көпчүлүгүбүз колдонуш билбейбиз дагы, бардыгын эле бир эмеге киргизип салабыз да. Аткытко чыгарып салабыз, баардыгын коротуп, бирок ошол эле убакта же бардыгын чогултуп алабыз, өзүбүзгө төлөбөй. Бул акчаны биринчи өзүңө төлөш керек да. Биринчи өзүңө төлө, андан кийин өзүңө төлөгөндөн кийин дальше акырындык менен кетет. Негизи туура айттыңыз да. Мисалы, бүгүнкү күндө мисалы акчаны жада калса биз көбөйтүүнү да билбейбиз да. Элементардуу түрдө госто иштейби же бизнес болуп иштейби, эгерде ал адам акчаны сарамжалдуу, сиз айткандай, сарптоонун жолдорун билсе,
ал адам кантип иштеткенди билет чындыгындачы. Эми бул багытта жүргөн адам деле. Бирок негизи мындай эле 7 000 8 000 менен же болбосо 10 000 алып деле, бирок ошону дароо эле жок кылып салган айымдарыбыз өтө эле көп да. Мисалы ошол эле учурда акчаны биз кантип көбөйтөбүз деген суроо жаралат да. Эмесе ушул боюнча айтып өтсөңүз, негизи акчаны кантип көбөйтсө болот? Ошол акчаны көбөйтүш үчүн жанагы витаминдерди бөлүш керек деп атпаймынбы? Аллах Таала сизге мээрим менен ошол тамакты өзүнүн мээрими менен сиздин ичиңизге салды дагы, өзү каалагандай Аллах өзү мээрими менен сизге бөлдү да. Оң колуңузга, сол колуңузга, мээңизге, бутуңузга, ар бир клеткаңызга Аллах Таала бөлдү. Ошол сыяктуу биз акчаны дагы ар бир өзүнүн системасына, оң колуна, сол колуна кылып бөлүшүбүз керек. Бул биринчиси, бул өзүңө төлөш керек. Анан ата энеңе төлөшүң керек. Ата эне биз көпчүлүгү ата энеңе төлө дегенде эркектин эле ата энесин ойлошот да. Бул жерде аялдын да ата энеси кошулат да. Себеби аял киши дагы багат да ата энеси туурабы. Бул ата энеге өзгө ар бир тапкан доходтун кирешенин 10%-ын өзүңө төлөшүң керек. Бул качанга чейин төлөйм дегенде сенин азыркы чыгашаң, азыркы сенин болуп аткан чыгашаң 1 жылдын ичинде канча меме болот, канчалык чыгашаң бар. Ошол чыгашаң толук болмой сайын, мисалы биз жашоого ишенич жок, бир күн ооруп калыш мүмкүн, бир күн ар кандай жакшылык жамандыктар болот да. Ошолордун эми мындай дегенде бир аз туура эмес болот, бирок сен 10% өзүңө төлөшүң керек да. Андан сырткары 10% развлеченияга төлөш керек. Өзүңөр байкасаңар, бизде көпчүлүк ата энелерибизде өздөрүнүн төлөшкөн эмес да. Мындай развлечение, мындай кыдырып турганга да Аллах Таала төлөш керек. Аллах мындай кыдырып турганга дагы биз акча төлөшүбүз керек да. Себеби дегенде акча бул эмоция, энергия. Бизге канчалык биз көп эмоция, энергия алсак, акча ошончолук келет да. Бизде көпчүлүгүбүз ошону колдонбойбуз дагы, бере беребиз, өзүбүзгө иштик калбай калат да. Анан кийин акча жок. Бул тапкан акчанын 10%-ын кыдырууга коюш керек. Эгер сенде карыз болбосо. Эгер карыз болсо, кыдырууга сенин акың жок да. Даже эт жегенге акың жок дейт алымдарыбыз. Андан кийин ата энеге төлөш керек. Күйөөнүн ата энесиге 5, сен ата энеңе 5% кылыпчы. Bundan ортодо азыр эми көпчүлүгү бюджет ортодо деп ойлойм, үй бүлөлөрдүн. Ошондуктан бунда колдонуш керек. Себеби дегенде ата эненин ыраазычылыгы аркылуу биз кирешебизди көбөйтөбүз да. Эми мындайча айтканда, ата эненин ыраазычылыгы аркылуу биз көп дубаларды алабыз. Сен ага бир 10 000 айлык алсаң 1000 сомдун которуп койсоң, сага канчалаган дуба тилектер берет, сага ошончолук нуур келет, ошончо береке келет үйүңө. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт го. Андан кийин 30%-ны биз инвестицияга кылабыз. Андан негизи адамдарда 3 эле нерсе үчүн жашайт да. Биринчиси каалоо үчүн, экинчиси керек үчүн, үчүнчүсү кылыш керек деген нерсе үчүн жашайт да. Ушул 3 нерсе үчүн эле адамдар кыйнала берет да. Бирок бул нерсе бул биякта эле калып кетет да. Буга чейин дагы биз эмесишибиз керек да. Чоңойтушубуз керек. Ооба, эң туура айттыңыз. Негизи жанакы бизде Нуржигит агайыбыз айткандай, ашказанды эмес, башказанды толтуруш керек дейт го. Негизи чыныгы мусулман айым, мусулман адам негизи эле жалпысынан айтканда кедей болушу мүмкүн эмес деп айтышат. Буга бир мисал катары мен ушул Бай мусулман китебинен дагы окуп жүрөм. Бизден илгери сахабаларыбыз, мисалы Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анху, Осман радиаллаху анхулар ошол учурдун эң бай кишилери болгон экен да. Анан жада калса алар өзүнүн байлыктарын жоготкондон да коркушкан эмес экен. Болгон дүйнө мүлкүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келип таштап, анан кайра нолдон баштап, кайра байганга алардын толук мүмкүнчүлүгү бар экен да. Демек мен ойлойм, буларда демек өздөрүнүн жөндөмү да ошончолук күчтүү болгон. Анан башказаны дагы мындай толтурса керек деп ойлоп атам да. Эмесе ушул боюнча да кыскача айтып өтсөңүз. Абу Хурайра радиаллаху анху балдарга сабак берчү да. Ал өзү аябай бизнесмен киши болгон, ошол доордун бир бай бизнесмен адамы болгон да. Анан ошол балдарга сабак берип атса, бирөө келип кабар айтат да. Кабар айтса альхамдулиллах деп коет. Бир нече убакыт өткөндөн кийин сабагын дал шуулантып берет окуучуларыначы. Андан кийин дагы бир кабар келет. Альхамдулиллах дейт. Андан кийин сабак өтүп бүткөндөн кийин окуучулар сураган окшойт да. Эмнеге сиз антип 2 жолу альхамдулиллах дедиңиз десе, биринчи келген кабарда анын бир көптөгөн товарыны сууга чөгүп кетиптир да, корабль мененчи. Анан ал жүрөгүм тынчадым дейт да. Жүрөгүм тынчаса, жүрөгүм тынч экен, альхамдулиллах дедим дейт.
Анан экинчи ирет келгенде ал дезинформация, ал мындай туура эмес кабар экен дептир. Анан анда дагы жүрөгүм тынчаса, тынч экен, сүйүнбөй да капал эчтеке жок, жүрөгүм тынч экен. Анан альхамдулиллах дедим дейт да. Анан бул жерде биз эмне сабакты алсак болот? Көпчүлүгү азыр акчаны жүрөккө киргизип алган да. Ушунчалык жүрөккө киргизип алгандыктан даже бир ашыкча бир 100 сом бериш алар үчүн бир катастрофа болуп кетет да. Азыркы биз качан акчаны жүрөккө киргизип алганыбызда биздин эмелерибиз калып кетет да. Бир дагы сахаба болгон экен, аябай бай болгон экен да. Ал деген кандай кантип ушундай байлыкка жеткирдиң десе, Аллах Таала мага бере берди, мен бере бердим деген да. Акыры Аллах жеңди дейт. Аллах канча берген сайын биз ошону канча элдерге берсек, Аллах ошончо бизге бере берет да. Бирок биз акчаны биз беришти билбейбиз да. Баардыгын биз жүрөгүбүзгө киргизип алганбыз дагы ушундай бир кыжаалат болуп, бир байкасаңыз базарга эле магазинге барып туруп бир кымбатыраак буюм алып келгенде үйгө келип баягы кийимди кийгенде бир айга чейин өзүбүздү урушабыз да. Ушунча менге кийим алып алдың, ушундай болуп калдың деп кечки урушабыз. Эли биз жолдо бир 1000 сом түшүрүп койсок, андан эстеген сайын жүрөгүбүз ооруйт. Бул деген биз акча жүрөгүбүзгө кирип кеткен да. Негизи Аллах Таала ырыскын менен өлүмдү мага койгула деген да. Эгер сен биз ага койбой эле, биз мен билем, мен коем дейбиз да. Бирок Аллах Тааланын ырыскыны мага койгула деген. Бирок ошол койгула дегенде кандай деп түшүнсөк болот? Аллах Таала биздин ичибизге берген да, аны как энергия катары. Бирок биз ошону колдонуш билбейбиз да. Азыр мисалы мен мына воздух жутутам да. Гүлзада азыраак воздух жутчу, мага воздух жетпей атат десем, сага күлкүлүү да, туурабы? Бирок акча дагы ошондой да. Адам алейхисаламды түшүргөн экен, артынан акчаны түшүргөндө, алтындычы. Анан Адам алейхисалам айткан: "Я Аллах, я Рабби, бул акчасыз бул дүйнөдө кыйын турбайбы?" деген да. Демек, акча биздин дүйнө, биз Адам ата жаралгандан баштап келген, бизден кийин да болот да. Бул акча түгөбөйт да. Бул изобилие деп коет. Биз качан жүрөгүбүздү толтурганыбызда акча өзү эле келет да. Бирок биз жүрөгүбүздү ачкачылык менен толтурганбыз да. Акчага кандай ат берсең, акча сага ошондой кызмат кылат дейт. Акчаны биз өйдө койсок, демек акча бизге өйдө да турат да. Акчаны эгер сен ылдый койсоң, ылдыйда турат. Акча бул негизи, акча мисалы сизге бир суроо берсем, акча сиз үчүн эмне? Көпчүлүк айтат, айтчы. Негизи акча жалпылап айтканда мен жеке оюм да, жашоодо баардыгыбыз бул муктаждык да, болгон муктаждык. Биз баардыгыбыз ошол акча аркылуу өзүбүздүн бүт муктаждыктарыбызды кандыра алабыз. Мисалы бир нерсе алгыбыз келип атса, иште жашоо турмуштун өзү дагы ушул бир кагазга байланып калган да. Бирок ошол кагазда бир Аллахтын кандайдыр берекеси, ырыскысы деп түшүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Эгерде биз акчадан дагы мурун мисалы Аллахты унутуп кала турган болсок, сиз айткандай жүрөккө кирип кетиши мүмкүн да, бат эле. Эгерде Аллахты унутпасак, ар бир тапкан ырыскынын баарында Аллахка шүгүр келтирип, эч жок дегенде 2 рекет шүгүр намазын окуу менен, менимче Алла Таалам дайыма бизге ошол ырыскыны берип турат болуш керек. Бирок сиз айткандай жанагы алуучу эмес, берүүчүдөн бол дейт го. 1000 сом болсо да 100 сомду сөзсүз түрдө зекет кылып берип турушубуз керек экен да. Садака кылып. Садака кылып деген. Бул акча чындыгында сен айтканың туура. Бул акча биз как ырыскы, Аллах Таала берген ырыскы да. Буну биз азыр сага воздухты айткандай, азыраак дем ал, мага воздух жетпей атат деген бул туура эмес да. Демек биз бир жерде бир жумуш болду. Мисалы мен магазин ачтым да, ошол жерде магазиндегилер аябай кызганышты да. Негизи Аллах Таала сага берген ырыскыны башка бирөөгө анын сенин алсыздыгыңдан же аны адам күчтүүлүгүдөн ага көбүрөөк бербейт да. Ар ким өзгө ырыскы берет. Бирок ошол ырыскыга адам канчалык даражада даяр, ошого карап берет да. Көпчүлүгү мисалы мындай бир 200 граммдык идиш болот да. Ага мисалы анын деңгээли бир 10 000 сомдук болсо, ал адамга ошо 10 000 сомдук берет да. Эгер ал адамдын деңгээли баягы ичидеги көөдөн 100 000 болсо, 100 000 берет. Эгер ага 100 000 берсе деле, анын көөдөнү 10 000 эле 50 000 болсо, калганы агып түшүп калат да. Мен адамды өзгөртөм качан өзү өзгөргөндө дейт да. Демек биз ичибизден көөдөндү өзгөртүп, ичибизге Аллахты толтуруп, ичибизге берекени толтурганда, Аллах ырыскын өзү берет. Бирок ошол ырыскы деген бул энергия да. Энергияны сиздин менин ичиме салып койгон. Ошол энергияны биз иштетүү аркылуу биз акча табабыз да. Акча бул эмне дегенде, мен айтып кетейин, жана суроо кайра кайтып, бул акча биз кул да, бул кул катары көрүшүбүз керек да. Бирок бул кул деп айта албайт адамдар. Бирок ал кул катары иштете албаган үчүн айта албайт да. Мисалы
сиз бир жумада 8 күн иштейсиз, 5 күн иштейсиз 8 сааттан, бирок сиздин чыгашыңыз 24 саат болуп турат. Светиңиз 24 саат айланат, Wi-Fi'ңиз 24 саат төлөнөт, балдарыңыздын окуусу баардыгы 24 саат чыгаша, бирок кирешеңиз 8 саат. Демек сиздин кирешеңизге караганда чыгашаңыз жогору болуп турабы? Демек биз бул жерде эмне кылышыбыз керек? Акчаны кул кылып көрүшүбүз керек да. Кул кылып иштетишибиз керек. Сиз мисалы отпускага чыгасыз, акча чыкпайт. Акча сиз акчаны иштетип ошол жерге бир эмеге салсаңыз, сиз үчүн акча кул катары иштеп берет. Демек акчаны биз кул деп айтышыбыз керек да. Бирок биз акчаны биз өйдө коюп алганбыз да, мындай өйдө коюп алганбыз, акча деген ой деп мындай биз ушундай этият болуп кетебиз да. Акча дегенде бир башкача бир сезим менен монтип бир кайметебиз да. Бул мисалы акча, мисалы 1 миллион эле акчаны элестетели, 1 миллион эмес, макул бир 10 миң, 100 миң сомду элестетели. Ошону эле биз элементарды сумкабызга салып жүргөндө деле коркобуз да. Мисалы ким уурдап кетет болду экен, качан түшүп кетет болду экен, эмне болуп калат, унутуп каламбы деген сыяктуу ар кандай корку сезимдер пайда болот да. Мындан сырткары мисалы мен көп эле көрүп жүрөм азыр деле. Мигрант болуп мисалы ата энелерге балдары акча салып атса, алар деле сөзсүз түрдө банкка салышат, акчаларын топтопчу. Өздөрү кармагандан коркушат. Ушул корку сезимди кантип арылсак болот? Эми элементарно алар деле мисалы катары албасак деле болот. Эми жаштарды деле алсак болот да. Бул акчаны бизди коркутуп койгон да. Эми бул баардык нерсе биздин азыркы болуп турган жашообуз, ар бир ийгилигибиз, ийгиликсиз эмелерибиз баардыгы биз жашоо кичинекейибизден келген, калыптанып келген бир чектөөлөр аркылуу же бир эмелер аркылуу болот да. Бизде көпчүлүгүбүз ата энелерибиз мындай бир жетишсиз заманда жашашкан да. Бир ошол аркылуу акчаны бир жогору коюша алган, акча бир коркунучтуу элестетишип алган да. Ошол себептен азыр деле бир 10 миң айлык алып калган күнү өзүңөр байкасаңар сумкаңарды өйдөрөөк коюп коесуңар, балдарга тийбей деп бекитип анан мындай беките баштайсыңар, или бир мындай бир башкача болуп калат да адамдарчы. Бул просто эле мындай акчаны биз өзүбүздөн өйдө коюп алгандыктан да. Бул акчаны дагы бир коркондук, бул жоготуп коем деп банкка топтоймун дейт да. Адам өзүгө өзү ишенбегенде бекитип кое берет да, мындай банкка берет же бирөөгө берип коет. Сен өзүңө ишенбегесиңби, демек банкка ишенесиң да. Мүмкүн банк деле банкрот болуп калаттыр, буну сен билбейсиң да. Биз бул жерде адамда эмоция болот да. Эмоция деген бул же корккондо же сүйүнгөндө болот. Мисалы биз кичинекейибизде бир копилка чогултуп жүрдүк баардыгыбыз эле, сен, мен баардыгыбыз копилка. Бирок ошол копилканы максатын билбедик да, эмне себептен чогултуу керек экенин. Бизге ошол копилканы чогултуу максат болду. Кийин ошону жарып, ичидеги канча акча болгонун көрүү болду да. Азыркылардын дагы максаты ошол акчаны чогултат да, мындай чогултат, аябай чогултат да, бир күн эмоциясы көтөрүлгөн кезде чачып салат. Мисалы азыр сени эртең Дубайга учасың десе, сен уктабай чыгасың, турабы? Уктайын десең уктабай чыгасың. Мисалы мен бияка келерде уктабадым да, бирок мен жакшы эле турам. Мен эмоция башкарылып турат да. Бирок сен артыңдан келатат, ит келатат десе, сен ага ушунчалык күч керек да, бир 2 метр забордон эле секирип өтүп кетиши мүмкүн да. Демек биз акча эки учурда башкарат да. Эмоция жогору болгондо жана коркуу болгондо да. Мисалы өзүңөр байкасаңар, ковидде карантин маалда ой продукты калбай калат экен, мынтеткен антеткен дегенде болгон акчасын баардыгын элдер продукт алып алды. Бул коркуу маалда биз акчаны коротуп салабыз жана эмоциясы көтөрүлгөн убакта. Эмне себептен магазинге киргенде мындай бир сонун музыканы коюп койт, расслабляющий, байкасаң, киргениңде бир мындай эс ала турган музыканы коюп койт. Ушундай эмоция алып, мындай бул деген маркетинговый система да. Ушундай кирген өзүң байкабай каласың акчаларын короткондочу. Себеби ал жерде сен эмоцияң көтөрүлүп турат да. Жөн эле айланып чыгайын дейсиң дагы, бир болбоо деген 3 миң, 5 миң жогоротосуң. Акция. Эң башкысы акцияга кызыгабыз да, мисалы керекпи, керек эмеспи, бизге майынсыз да. Ооба. Ошону биз эмоциябыз көтөрүлүп турган маалда биз акчаны коротуп салабыз. Или жанагындай коркуу сезим, мисалы айтып атпайсыңбы, коркуу сезимден кантип айрылыш керек депчи. Бул жерде коркуу сезимден айрылыш үчүн биз жүрөктү мындай берекеге, изобилияга толтурушубуз керек да. Биз биринчи өзүбүз менен мамилени оңдошубуз керек. Аллах менен мамилени оңдош керек. Андан кийин калгандар кете берет да. Бизде месталар алмашып калгандыктан бизде мындай жашообузда коркунучтар или мындай бир эмоциялар да
азыр акцияга кызыгам деп атпайсыңбы? Ушуга бир мисал айтып кетейин. Акцияга азыр не только буюм, даже азыр окуулар деле ошондой болуп атат да. Мисалы сен акцияга кызыгып, ар кандай буюмдарды керек болуп калат, азыр арзан экенин алып аласың дагы, бирок үйүңдө турат да. Бирок сен ошону керек болгондо колдонойн дегениңде ал буюм уже жараксыз болуп калат да. Ошол сыяктуу азыр айымдар, эменки айымдарга байланыштуу да. Айымдар дагы ар кандай курстарды алыша берет да. Арзан экен дешипчи. Бирок ошонун баардыгы бизге жүк да. Ар бир окуу, ар бир курс бул өзүнчө бир жоопкерчилик. Аны аласың, керек болуп калат, алып кой бериң, керек болуп калат, ала бересиң, бирок акырында эч ким сени колдонбойсуң да. Анан депрессия түшө бересиң, выгорание түшө бересиң. Бул жактан акчаны ысырап кылып атасың. Экинчи жактан сен жанагыны колдонбогон үчүн өзүңдү өзүң урушуп атасың. Ошол себептен мен кыздар дагы мага жазалайын деген айтат да. Эжеме ушундай жазалайын дедим, бирок ушунча курсум бар дейт да. Сен ошол курстарыңды бүтүрүп кел, анан жазыл. Сиздин курсуңуз анда кымбаттап кетет дейт да. Анан сен көчөдөн ошол арзан акцияларды алып туруп кийин колдонбогон сыяктуу, азыр сен арзан курсту алган менен сен аны колдонбойсуң, кайра өзүң пайда мындай эме кылтасың да. Өзүң күйбөгөндүк да. Күйбөгөндүк. Баарын эле ала бергенде эле бул учурда зыян деле тип калышы мүмкүн доктурда. Бул жоопкерчилик, ашыкча акча коротосуң, бул акчаны сен энергия менен таап атасың. Биз бирок ошол энергия дегенде бул күч да, Аллах Таала берген бизге бир неамат. Бирок ошол жерде мисалы эркектерге бир максат койду акчаны, ошону иштеп таба берет да. Бирок аялдарда өзүнүн бир миссиясы менен, өзүнүн бир жаккан жумушу аркылуу келет да акчачы. Буга чейин мен көп кошула бербейт болчумун да ушул нерсегечи. Себеби мен көпчүлүк эркектерден сабак алганга мен андай бир аз кошула албайт болчумун. Бирок жанагы нерселерди мен толук кандуу өзүм колдоно албайт болчумун да. Ошол курстарды алам, бирок колдоном, бирок что-то внутри не хватает боло берчү. Биртекке жетпей аткан сыяктуучу. Сонун айтып өттүңүз. Менимче түшүнүктүү. Мен дагы сиздин сөзүңүздү абдан кызыгуу менен карап отурдум. Ал эми азыр бизде ушул карыз маселеси дагы акчага байланыштуу. Ошол эле учурда биз ушул карыз маселесиндеги көйгөйлүү маселелер боюнча сиз өзүңүз айтып өтсөңүз. Негизи бул карыз маселе албетте зыян, учурунда төлөш керек. Бул өтө чоң акы десек деле болот, адам акысына калабыз. Ушул карыздан арылуунун жолусу бүгүнкү күндө негизи кар алуу бул абдан бир оңой болуп калды да. Мисалы үйлөрдү алганда деле ипотекага алып атышат, кредит алып атат. Андан сырткары ломбардка коюп деле алып атышат. Эми арам адал деген маселе бар. Чындыгында арам адалын айырмалабай калган учурлар да көп кездешет. Биздин бүгүнкү күндөгү учурдун заманына байланыштуу десек болот. Ооба. Негизи бул жашоодо пайдалуу жана зыян болот да, эки түр болот, эки нерсе бар. Бул пайдалуу жолу кыйын жол да. Анан зыян жолу бул оңой жол. Бир кандайдыр бир ичип кеткен адамдан сурасаң, эмне үчүн ичип кеттиңиз десең, ал болсо айтат, мен ушундай кыжалачылыктан, акча жоктуктан, жокчулуктан ичип кеттим дейт да. Же бир айымдан сурасаң, кечке мындай арызын айта берет кыйналыпчы. Бул жерде ал бир жолу эми ичип кеткен адам кайтып келсек, ал бир жолу ошентип кыжалат болгондо ичип көрдү да. Ошол убакта какой-то момент мээси жанагыны эметип калды. Мындай бир убактылуу стресстен чыгып калды да. Демек мээге ошол жол көрүнүп калды да. Демек ошол жол оңой көрүнүп калды. Бирок зыян жол экенин билбей турат да. Бирок ошол эле убакта пайдалуу жол бар. Бул барыш керек, өзүнүн эркин өзү жеңиш керек. Андан кийин барып анан бир спортко катыш керек, бир мындай өзүнүз башкарыш керек, Бирок бул деген кыйын жол. Ошол сыяктуу сенга да азыр бир кандайдыр акча керек болуп калды. Сен бардың дагы жолдо кетип барсаң деле, базарга барсаң деле, телевизор карасаң деле пайызсыз квартира беребиз, пайызсыз телефон беребиз, или ушундай бир эле паспорт менен акча беребиз деп турат да. Каякты караба сага бир жеңилдеп мындай суткорлукту сага колун берген атат да. Анан сен бир жолу алдың да, бир досуң айтты, ушундай алдым, төлөп коем да иштеп атпайм деди. Анан бул демек сенин мээң ошол жолду көрдү дагы, кийинки жолу дагы сага бир нерсе керек болгондо сен мээңе бир гана ошол жол көрүнөт да. Ипотека жол, или рассрочка, или кредит, или бирөөдөн карыз алуу жолу. Бирок баягы оңой жол болуп атпайбы? Бирөө сага бекер берип койду да. Бирок кийин убагында төлөп койдуң, биринчисин төлөдүң, экинчисин төлөдүң, уже көнүп калдың.
жанды кыйнаштын кереги жок. Эми биринчи алганда эле эмоцияң көтөрүлдү, анан кийин ай сайын сүйлөнүп атып төлөдүң, бирок унутуп калдың. Ошентип атып кийин өзүң сазга батканыңды байкабай каласың да. Ошондо үйлөрдүн алдыргандар канча. Демек бул адамдар зыян жолуну, бирок оңой жолун тандады да. А бизде эгер ошол жолдо, эгер пайдалуу жолду тандай турган болсоң, сен бир аз напсыңды тыйышың керек убактылуу, достор менен жанагындай чогулуштарга барбай туруш керек. Ошол бир какой-то бир максаттарга жетишке бир 2-3 жыл элден бөлүнүп турсаң деле сен жашооңдо эчтеке өзгөрбөйт да. Качан өзүңдүн максаттарыңды эметкенден кийин дагы катташканга жетишесиң. Бирок кандайдыр бир максатка жетүү үчүн кандайдыр бир нерседен биз убактылуу отказ кылып турушубуз керек да. Бирок ошону отказ кылууну азыркылар оңойчулук менен, бул деген мүнөз да. Мисалы сен эртең барып чуркаш арыкташым керек дейсиң да, бирок ошо эртең барып чуркоону билесиң да, бирок чуркабайсың да. Бул жерде мүнөз керек болуп атпайбы, характер. Бирок сен акча чогултуш билесиң, сен ошону чогулта албай атасың да. Демек характериңди сен өзүңдү жеңе албай атасың да. Ошондуктан бул карыз темасы бул аябай чоң тема. Биз билинбеген менен биздин жашообуздун 80%-ини ээлеп алат да. Карыз болгон энергия менен акча келет деп атпаймынбы? Сен Аллах таласа бир 100% эртең менен заряд толтурду да. Анан сен аны карыз бериш керек, буга акча төлөш керек, магазинге бериш керек. Азыр мен ушунчалык Кыргызстанга келип байкап атам, айымдар көйлөрдөн бекитип акча мындай магазиндерден алып берет экен, кийимдерди карызга алыша берет экен. Анан ушундай бир эки жүздүү жашоодо жашагандар көп экен да. Ошол себептен бул карыздан болушунча алыс болуш керек да. Мисалы сен карызды Аллах Тааланын алдыга биз 5 парызды тургузуп барыбыз келет да. Бирок 5 парыздын 3 парызын эле тургузуп барып атпайбызбы? Ооба да. Эми сен мындай караганда бир сен телефонду алдың дагы, ошол телефонду алып туруп Аллах Таала, мен сага договор түзүм, сен ушундай карыз алып, анан кийин мен сага ишенбей атамын, мен ушундай карыз алдым, күмөн, Аллах пендени күмөндөмүн деп атат да. Ошол акчаны өзүң иштеп тапканга күмөндөп атасың да. Демек сага ошону Аллах Таала киргизип коет. Күмөн, демек сен кол коюп атасың, ушунча миллиондогон карызды мен алдым, ошентип мен ушул үйдө жашаганга мен өзүм татыктуум деп бир карызды өмүр бою өзүбүзгө карызды договор кылып сатып алып атабыз да. Демек бунун артында канчалык зыян өзүбүз тартарыбызды кээде билбей деле калат экенбиз да. Сен азыр ушул эфирден чыгып сен мен үйүбүзгө тирүү барышыбызды билбейбиз да, гарантия жок. Бирок биз ойлонбой эле 1 жылга, 3 жылга, 20 жылга карыздарды алып атабыз да. Сен кокус өтүп кетсең, жаназа окуганда деле айтат, сен карызды ким төлөйт деп. Эми бул көбүнчө эркектерге байланыштуу. Эми биз айылдар көп деле анчалык карыз албайбыз, бирок ошол карызды ушул аяшым алыптыр, ушул досум алыптыр, биз деле ала берели. Аялдар, мен көбүнчө финанс министр аялдарды айтсам, көпчүлүк айымдар мага көп жазышат да. Мен күйөөм акчасын кармабайм, мен сиз антип сүйлөбөңүз депчи, күйөөм өзү билет, мен ишим жок депчи. Бирок ошол жакта карызга түрткөн, жанагындай жаман эмелерге түрткөн биз аялдар болобуз да. Раббатул байт дейт, мындай хозяйка, уйко жейки, Аллахтын бир аты бар. Биз ушул жоопкерчиликтүүбүз да. Мисалы жанагы эмеде дагы барго, аял кишиге бешикке чыгып аябай оңой да. Намазыңды тургузасың, денеңди бирөөлөрдөн сактайсың. Анан кийин күйөөңдүн тапкан акчаларını мындай мал мүлкүнү жакшы сактайсың. Мал мүлк дегенде көпчүлүк маани бербейт да. Мал мүлк деген ошо Аллах Таала күйөө аркылуу бизге берген ырыскыны дагы биз сактаганга биз жоопкерчиликтүүбүз да. Бул эми жана ысырапкорчулук кылып кечке мындай чача берген дагы бул болбойт. Карыз темасы аябай чоң тема да. Чындыгында бул карыз темасын өзүнчө бир эфир кылсак болот экен. Негизи ушул темада өзүнчө сүйлөшсөк болот экен. Түгөбөйт да. Бул түгөнбөгөн маселе чындыгында. Бизде суроо бар экен, сарамжалдуу болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек дейт? Сарамжалдуу болуш үчүн биринчи адам көпчүлүгү экономичный болушат да. Экономдогон бул башка, сарамжалдуу болгон башка да. Мисалы сиз экономдогондо мындай бир керектүү нерселерден экономдоп коебуз да. Мисалы продукта бизге керек да. Бирок ал продуктаны биз үйдөн мындай эконом кыл деп болбогон нерсеге эконом кылабыз дагы. Анан эконом кылбай турган нерселерди барып эконом кылып коебуз да. Мисалы көчөдөн бургерлерди алып берген, бул экономго кошулбайт да, туурабы? Сапатсыз тамактарды алып берген, балдарга көчөдөн баратканда чупа-чуптарды алып берген.
кандай сапаттарга ээ болуш үчүн биз мындай каалоо жана керек дегенди билүүбүз керек да. Мисалы сиз магазинге бардыңыз дагы бир көйнөк турат да, аябай жакты сизге, өлө жакты. Бирок ошол жерде сиз ошол көйнөк сизге керекпи или бул эле каалап атасызбы? Ошого окшогон көйнөк может шкафта 3-4 тураттыр. Ойлонуп көрөсүз, эртең келейинчи десе үйгө келгенде баягы көйнөк керек деле болбой калат да. Бирок ошол эле убакта биз адаштырбашыбыз керек да. Адам өзгө төлөп туруш керек деп атпаймынбы? Өзгө төлөп турган башка, кечке эле шопинг кылып андай кылган башка да. Туура, өтө туура айттыңыз. Мисалы мага да бир кызык, мисалы азыр сиз финансылык эксперт, адал инвестиция курсун ачтыңыз да. Негизи учурунда сизде деле ушул маселеде абдан бир кыйынчылыктар жаралды беле? Сиз деле акчаны туура колдоноюн деп мындай бир максатыңыз бар беле? Ошонун артында кантип ушул курсту ачып калдыңыз? Эмнелер түрткү болду? Кандай себептерден улам ачтыңыз? Ушул боюнча өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз. Анткени баарыбызга ушул нерсе кызык да. Ооба, мен өзүм жөнүндө айтып өтсөм, мен адал инвестицияга келгенге чейин өзүмдү көп жактан издеп көрдүм. Швеяларга окуп көрдүм, кондитерлерге окуп көрдүм, СММсин окудум, продюсер ишылса, кайсы окуу чыкса ошонун баардыгын окуп өзүм издедим да. Бирок баардыгын кылып көрдүм. Адам кылып көрмөйн сайын билбейт экен да. Анан бирок ошол окуган курстарымдын көпчүлүгү меники финансылык окуулар көп окуп турмун да. Эмнеге деп байкасам, өзүм мектепте окуп жүргөндөн эле ушундай акча жактан менде эме болуш экен да. Үйдө курут алып келип сатып, үйдөгүлөр мисалы 10 мал саасак, ошонун экөөсүн алып, мен өзүм акын болчу да, тийишчү эмес. Картошка казсак, анын кийинки казганы меники болуп, анан сүрөт тарта алып элдерге анан тартып, аны чыгарып, аны сатып, ушундай бир кичи бизнестер кыла берчү экенмин да. Анан кийин карасам, финанс курс эмелерге да көп окуп турмун. Бирок баягы аябай үйдө акчаны баягындай үйдө балдардан аябай тартып койгондо дагы бала акчага зависимый болуп калат да. Мындай баягы изобилие болуш керек деп атпаймынбы? Бирок мен ошол нерселерди кылган менен мен аябай акчаны көп коротчумун да. Канча көп короткондуктан эми күйөөңдү эметип каласың да, жанагындай болуп, кечке эле акчаны коротуп саласың, дагы эле коротуп саласың, бирок иштейсиң, дагы эле чыгашаң коротуп коесуң. Анан мен финанс курстар окуй баштадым да. Чтобы күйөөмө жакшы аял болуш үчүн. Аны окуп атып, анан көптөгөндөрдү өзүмө сабак алып алдым, жашоолорумда колдондум. Анан мурунтан деле мектепте окуп жүргөндө эле 6 жаштан, баланы 6 жаштан баштасаң ашырасың, 7 жаштан баштасаң жетишкиресиң деген мен жеңемдин макалы бар болчу да. Эми өзү ойлоп чыккан, может ошондой макал бар, билбейм. Демек бала 6 жашка толгонго чейин үй жайы болуш керек. 7 жашка толгондо ошол 7 жашка чейин эгер ошо туулган балага бир өзүнүн окуусуга, өзүнүн баскан турганына жетпеген, өзүнүн бир кирешеси болбосо, демек кечиге эткенсиң деп мен ошол принцип менен жүрдүм да. Анан ошентип жүрүп, мисалы инвестиция экен азыркы тема менен айткандачы. Анан ошентип жүрүп, анан курстарга катыштым. Өзүм неосознанно эле курстарга катышамын, инвестицияга катышамын. Ошентип өзүмө жашоомо колдонуп жүрүп, постторду чыгарамын. Кыздарым айтып калышты, сиз курс чыгарың депчи. Анан эле неосознанно эле курс чыгып кетти. Бирок ошол эле убакта мен адал инвестиция курсунун экинчи потогумду биринчисин окуп, кийинкисин окуп атканда айтты, алган билимиңди биз мисалы акчанын бир кандайдыр бир процентini зекет берсек, алган билимди 100% зекетке бербесек, ал бизге харам экен да. Мен ойлоп көрсөм, финансылык жактан аябай көп сабак алып турмун. Анан карасам, биз Москвада жашадык, мигрант болуп, көпчүлүк айымдар ошол сферадан аксайт экен. Демек мен ошо айымдарга жеткиришим керек деп курс ачып, неосознанно эле, бирок арасында өзүмдөй бир аз эмелерге түшүп кеткен күндөр болду. Бирок инвестицияны өзүм колдонуп келемин, кандайдыр бир дивидендтерин алып, уже мен үчүн бул кошумча киреше да. Балдарым дагы мындай акча чогултуп өздөрү ачышып, уже биздин үй бүлөдө көнүмүш эле адат болуп калган да. Ооба да. Бул өтө сонун жеңиш же жетишкендик деп айтсак деле болот да. Анткени айым, аял заты сиз айткандай жанакы жолдоштун акчасын дагы мындай кандай десек көбөйтүүдө же болбосо киргизүүдө канчалык чоң салым кошоорун биз өзүбүз дагы мындай далил катары сиздин айтууңуздан улам билип отурабыз да. Анан ушул акчаны дагы да болсо ошо сиз айткандай инвестиция кылууда же киреше арттырууда дагы эмнелерге биз көңүл бурушубуз керек негизи аял киши?
аял киши эркек киши дегенде акча бир эле эмен ролду ойнойт да. Анан бизде көпчүлүгү бир аз эмеге кирип кетсек, акча бир аз кармап калганда эркек аялдарда баягы мужской энергия көбөй баштайт дагы, үйдөгүлөр мындай орой сүйлөй башташат да. Мынтип анан мындай мен билем, мен коем деген нерселер болуп кетет да. Жанакы акча адамды көптүрөт деген. Акча адамды көптүрөт да. Чындыгында акча бул дрожь да. Сен характериң чыгарат. Бирок ага чейин билим албасаң, ага чейин жанагы ар бир нерсени өзүнүн местасын, күйөөнүн местасын, ата эненин местасын, өзүңдүн местаңды ордурда койбой эле сразу сен акчага фокус коюп бир какой-то бир акча жактан эметсең, акча сени бир мындай сенин баалуулуктарыңа алып коюшу мүмкүн да. Сенин жашооңдо болгон баалуулуктардын ордун ээлеп алышы мүмкүн да. Бирок ал баалуулуктарды акча менен ордун толтура албайбыз да. Ошол акча адамды көптүр бул характерин чыгарат. Характери чыкканда айтып кеттим, адам мындай орой сүйлөп, кыйын болуп, анан мынтип баштайбыз да. Күйөөбүздүн күчтүү болупчу. Биз канчалык күчтүү болгон сайын, биз аялдын бул алсыздыгы, бул күчтүүлүгү канчалык алсыз болсо, Аллах Таала айтат да, алсыздардын рызкысын көбөйтөм дейт да. Бирок бизде аялдардын ордуга эркектердин ордуга аялдар күчтүү болуп алганбыз да. Баардыгыбыз бандай мен билем, мен коем деп отурчу мейтке сүйлөбөчү депчи. Анан ошондуктан көпчүлүк ичип кеткен эркектер, ошондуктан балдары жалкоо болгон, эркек балдары жалкоо болгон ошондуктан ал үйдө мындай аял башкарып калгандыктан да. Анан ошондуктан көпчүлүк аялдар мен акча тапсам күйөөм жалкоо болуп кетет, акча тапсам мен андай болуп кетет деп акчадан коркушат да. Бирок ар бир нерсени өз ордуна койсо болот. Ар бир нерсени мындай бир орду менен местасы менен кыймылдатса болот да. Эң башкысы орундарын алмаштырып албашыбыз керек. Анан инвестицияны кандай жолдору бар көбөйткөн десең, мисалы бирөөдүн бизнесиге саласың, мисалы мен ушундай бизнес ачып деп, эгер сен бизнес ачып атсаң, ошого мен инвестор болуп берүүм мүмкүн, кандайдыр бир процент менен сүйлөшүп. Анан ошол эле убакта баалуу кагаздарды алып, ошол бир мировой компаниялардын, адал компаниялардын акцияларын сатып алып, сен инвестор болсоң болот. Эми бул көпчүлүк инвестиция дегенде түшүнөт. Бүгүн 1000 сом салсам, бир айдан кийин 1,5 саламбы, аламбы, анан иштебейди жата беремби дегенде. Жок, бул просто бул долгосрочный, аябай узун максат да. Сен бүгүн салсаң, эртең албайсың акчанычы. Мисалы сен бүгүн алган акцияңды бир айдан кийин сатсаң, сенде эч кандай өзгөрүү болбойт да. Может ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн. Мисалы сен содага чыксаң, бир күн сода жогору болот, бир күн ылдый болот, Ошол сыяктуу эле бирөөдүн содасыга акчаңды саласың. Ошол түшкөн доходдон сага кирешесин бөлүшүп турат да. Кээ биркилер 3 айда бир, кээ биркилер 1 жылда бир, кээ биркилер ай сайын бөлүшүп турат. Бирок бул жерде биз муну как мындай каарлыкка мындай эметиш, мындай ошондой катар кабыл алышыбыз керек да. Узун максат коюпчу. Бизде көпчүлүгү мындай балдары болгон эмен балдарга жумшайт да, эртең балдарым багат деп үмүт кылышып алат да. Бул жерде мышление должника деп биз келечекте балдарыбызга карыз эмесин киргизип коюп атабыз да. Мышление должника киргизип коюп атабыз. Эртең сен чоңойгондо мени багасың депчи. Бул жерде бала уже мен карызмын деп ойлойт дагы. Баягы карызмын, мен ата энем багышым керек, карызмын дей берип, өзүнүн эмесин жоготуп коет дагы. Кайра 50ге кирсе деле кайра ошол баланы ата энелер өздөрү багып жүргөндөр бар да. Бирок биз просто балдарга мээрим берип, мындай туура жол көрсөтсөк, ал бала ансыз деле бизди багат да. Эми айтпай элечи. Ошол. Эң башкысы жанагы бизде психолог, детский балдар психолог деле айтып жүрбөйбү? Балдарды сиз айткандай мээрим берип, анан кое бергенди үйрөнгүлө депчи. Биз болсо кайра эле алардын баалуулугун түшүрүп, кайра аларды кыйнап аткан абалга алып келеткенбиз да чындыгында. Анан суроо бар экен, эгер аял акча көп таба баштаса дейт, кандай дейт бул жагын? Күйөөсүн төмөн сезе башташат деген сыяктуу окшойт. Жана бул суроого айтып кеттим жооп. Чындыгында аял баягы акча адамдын характерин чыгарат деп атпаймынбы? Бизде чындыгында акчаны көп таба баштаганда биздин аялдар мындай күчтүү боло башташат да. Өздөрү мындай жогору сезип, үйдө дагы мынтип
уже мурда мынтип бассаң уже мынтип баштайсың да, жолукту мынтип салсаң кийин мынтип баштап салынып уже мындай эркекче баса баштайсың да. Бул жерде биз ага чейин биз билим алышыбыз керек да. Эң башкысы билим керек. Билим албайсыз, сразу акчаны кармап, акча менен биринчи билимиңиз баштасаңыз, чындыгында көп турат. Сиз көпкөндөн кийин ал үйдө бир мындай жакшы жашоо болушу күмөн да. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда эки ара жолго түшүп кеткендер көп. Жолусо чындыгында айымдар сиз айткандай эле билимдин жоктугунан улам ушундай абалдар көп болуш керек. Мен кылып атам, мен жазып атам деп, диндин түшүнүгү жоктугунан улам. Андыктан айымдарыбыздын баарына сабыр жана билимдүү болушуңуздарды чындыгында баарыңыздарга тилеп каалап кетели. Ошол нерсеге басым жасашыбыз керек экен да чындыгында. Айтат го, аял динге келсе, эшиктин төрүгө чейин келет. Эркек келсе, босодон калат дейт. Эгер биз айымдар биз өнүгүп, биз көпчүлүгү финансылык сабаттуулукту оку дегенде мен акча кармабайм, мага окуштун эмне кереги бар деп ойлошот да. Бирок финансылык сабаттуулук не только биз бизнес ачыш үчүн или бир чоң бир ийгиликтүү эме болуш үчүн эмес, үйдө мындай үй кожойкеси болуп деле отурсак бизге ал билим керек да. Себеби дегенде биз үйдө келген кирешеге да биз жооптуубуз да. Ошол келген киреше ар бир картошка, пиязга да биз жооптуубуз да. Канчалык иштеттик, эмне кылдык, ушундай жумушта мисалы ошол убакта биз финансылык билим албасак, күйөөлөрүбүз же башка бирөөлөр кредит алса, алардын жолун тособуз. Балдарыбыз мындай сабатсыз болуп өсүүдөн биз алдын алабыз, мындай өзүңөр байкасаңар, аябай заман бат өтүп дагы балдарды биз тарбиялаганга жетишпей калатабыз да. Анан биз баардык жоопкерчиликти албай эле өзүбүздө мындай жертва болуп, өзүбүз бир аллей болуп эле көздүн аркасында жүрө берсек, биздин мындай келечекте биздин ордубуз эметип калат да. Бул келечек, бул кайнен эмеде, бул деген бул келин эмеде, эле бул или бул менин апам болчу деген сөздөр мындай. Чындыгында бул маселеде биз абдан жабыркап калат экенбиз да. Негизи чындыгында эле үлгүлүү айым же болбосо сарамжалдуу, чындыгында акчаны туура пайдалануунун ыкмасын билгибиз келсе, демек бул жаатта биз окуп алышыбыз керек, өздөштүрүп алышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Бул сөзсүз керек, бул билим. Ооба, албетте, туура айттыңыз да. Акча табышты эле үйрөтпөй, аны чогултуп, мисалы сен көпчүлүк айтты, бир тууганыбыз бар да, эми бир тааныш деп коеюн. Түнү күн иштейт да, түнү күн иштейт. Аны качангача иштейсиң десем, үй алгыча дейт да. Анан үй алгыча иштесең, андан кийин үйдү алгандан кийин деле дагы тирилик керек да. Ооба да. Ооба. Анан ошол жерде биз бир аз местасын алмаштырып коебуз да. Ошол үй эми азыр бул үй темасына келгенде бир аз эметип калышат, көпчүлүгү катуу тийиши мүмкүн, эми өзүң убагында алып ушинтип сүйлөйсүң депчи. Бирок ага чейин деле акчаны иштетип койсок, акчаны биздин ордубузгачы, жанагы үйдү ипотекага быйыл албай, бир ошол ипотекага 20 жыл төлөгөчө ошону бир 5 жыл биз нафсызды тыйып иштесек, ошол үйдү биз наличка акчага алабыз да. Ошол эле убакта биз азыркы түшкөн доходубуздан дагы бир кандайдыр бир азыр көпчүлүгү мигрант болуп иштейт, азыр эле түшүп аткан акчаларынан бир өздөрүнү Кыргызстанга келгенде мындай бир жашай турган бир инвестиция кыла берсе, ошол акчага деле жашаса болот да. Негизи акча табуу жолдору аябай көп да, аябай оңой да. Бул акча табууну баардыгы билет. Азыр акча жок десең, таң калышы мүмкүн да. Себеби ар бир адамда акча бар. Акча болгон үчүн баардыгы эшикте жүрөт. Акча жок деп эшикке чыксаңыз, эсептесеңиз, мындай 4 көчөгө туруп караңыз, ар биринин акчасын эсептең, канча миллиондогон акча. Же болбосо үйүңүзгө барганда шкафты ачып туруп караңыз, ар бир буюмду эсептеңиз, кашык, вилка, тарелка, жоолук, носки, баардыгы акча. Демек акча бар да, акча бар. Бул акчаны биз бул бар деп түшүнгөнүбүздө, бул акча бизге билинет да. Биз бир акча жок дей берген сайын бизге акча жоктой боло берет. Келген акча деле каяка кеткенин билбей калышат. Туура. Демек, жада калса биз сүйлөп жаткан сөзүбүздө дагы, эмоцияны билдирүүбүздө дагы, билдирип жатканда дагы сөзсүз түрдө ошол нерсеге маани беришибиз керек экен деп ойлоп атам да. Рахмат.
Бүгүнкү эфирде өтө сонун кызыктуу кеп кеңештериңизди айтып өттүңүз Зайнап эже. Эмесе биздин ушул угармандарга, көрөрмандарга өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Эфирибиз да жыйынтыктап баратат. Билинбестен 1 саат убакыт бат эле өтүп кетти окшойт. Мен бардыгына каалап кетемин. Көбүнчө айымдарга, мен айымдарга сабак берип келемин. Билим алуудан талыкпабыз керек. Бирок ошол эле убакта ашыкча билим алып өзүбүздү выгоранияга түшүрбөшүбүз да керек экен да. Мен ошондо өзүм башыман өттү. Анан азыр айымдарды деле карап келем да. Анан акча дегенде эле биз бир гана акчага фокус койбой, ошол акчанын айланасындагы нерселерге да көңүл бурушубуз керек да. Бир мисалы акча дегенде эле бир гана акча жакты эле ойлоп, мен акчам болгондо ушундай келин болмокмун, акчам болгондо мени макташмак, акчам көбөйгөндө мындан өч алам дебей, акчага чейинки мамилелерибизди оңдосок, акча өзүнөн өзү келет да. Бул жерге таарыныч кирет, айлана чөйрө окружение кирет, мамиле кирет. Ошолордун баардыгын местосуна коюп, ар бир менен мамилебизди оңдогонубузда андай Аллах өзү берет да. Бул биз кандай контроль кылган сайын бизге өзүбүзгө коюп коет да. Биз ар бир Аллахтын ар бир бизге берген опытыга шүгүр келтирсек, Аллах Таала бизге ансыз деле акчаны берет да. Ошо мен айымдарга айтып кетемин. Проблеманы бир эле акчага койбой, мүмкүн сизде азыр акчаңыз жок болуп аткандыр, же жолдошуңуз иштебей аткандыр, или бир бизнесиңиз жүрүшпөй аткандыр. Ойлонуп көрүңүз да, демек сиз өзүңүздү өнүктүрүүгө убакыт келди да. Значит, сизде бир айлана чөйрөңүздө бир кандайдыр бир тешик бар да. Ошону жамоо керек. Биз аны акча менен жама албайбыз да. Акча менен ал кайра эле тешилип калышы мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн сиз бир туугандарыңыз менен мамилеңиз начар, мүмкүн кайын журтуңуз менен мамилеңиз начар, мүмкүн күйөөңүз менен мамилеңиз начар. Демек, ошолорду жамаганыңызда Аллах Таала бул акчаны сиз 24 саат иштебесеңиз деле бул бере турган нерсе да. Себеби бул биздин заманга чейин болгон. Биздин замандан кийин дагы болот да. Бул акча түгөнбөйт да. Бул түгөнбөйт. Как сиз акчаны воздух, аба катары кабыл алганыбызда, анан акча биздин жашоого келет да. Чоң рахмат Зайнап эже. Ош калаасынан мына ушул биздин эфирибизге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан сизге ийгилик каалайбыз. Сөзсүз түрдө ийгиликтер коштоп жүрсүн. Мындан дагы чоң ийгиликтерге жете бериңиз. Айымдарды мыкты адис, мыкты сапаттуу ушул финансылык жаатта өнүктүрүп өстүрө бериңиз. Биздин айымдар андыктан баарыңыздар өнүгүп өсүңүздөр. Сиздер акча сарптоонун жолдору туурасында өтө бир кызыктуу маегибизди көрдүңүздөр. Эфирибизде Зайнап Гаппарова айымыбыз болуп өттү. Эмесе келер көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.